Мен бүгін маселени Чаткал район боюнча көтөрүм келип атат. Сиздер жакшы билесиздер, Союз малында Чаткал районду мына Өзбек мамлекети ушул Чаткал районун өзүнүн республикасын өткөзгөнгө аракет кылганда, аябай аракет кылган. Бирок биздин улуу инсаныбыз Султан Ибраимович ошол Чаткал район бул биздин районубуз, биздин жерибиз, биздин элибиз ушу жерде жашайт деп ал жерге жолдорду курган, ал жерге электролинияны апарган, больницаларды, мектептерди курган. Мына ошол негизинде ал жерде биздин районубуз, биздин элибиз жашап калды ал жерде. Мына Союз ыдырагандан кийин ушу Чаткал районго эч ким көңүл бурган жок. Мына биз бүгүн кече жакында барып келдик. Шарттар өтө оор, жолдор жок, эч ким караган жок. Мына алар эки нерсени суранып атышат. Ашырбек Мойдонович. Мына чапчымадан кийин бир чөлкөмдө жайгашып калган Канышкыя, Жаңы Базар ошол айыл өкмөттөр бар. Бир бөлүгү 30 коэффициент, бир бөлүгү 60 коэффициент, баягы алыскы тоолуу регион боюнча. Ошо бир тоодон кийин, перевалдан кийин бир чөлкөмдө жайгашкан район. Ошону 60% кылып коелу деп суранып атышат. 30% жашаган жердеги мектепте мугалимдер, медиктер биз тиги районго, аймактарга барабыз, ал жерде 60% деп мына ошону мындай туура эмес болуп калды деген ойдо. Ушу Чаткал район боюнча өзгөчө караш керек. Экинчи маселени ошо Чаткал дарыясында суу Өзбекстанга кетип атат. Эч кандай пайдасы жок ал суудан бизге. Ошол жерге ГЭС куруу боюнча маселени коюшту. Ал аябай суранды элдер. Эгерде ушул жерде ГЭС курулса бирөө жок дегенде, ал жерде азыр кен байлык багытындагы фабрикалар курулуп атат. Мына ошоларга электроэнергия жетиштүү болот деп өздөрү айтып атышат. Ошондуктан мына мен оюмду эки нерсени ушу премьер-министрге жеткизип койсоңуз сизге чоң рахмат дейт элем. Анан дагы бир маалымат иретинде, президенттин өкүлүнө мен маалымат иретинде айтып кетейин сизге. Мына биз дагы Чаткал, Аксы, Алыбыкага барып келдик, элдер менен учурашып келдик. Анан интернет булактарында дагы көрүп калдык, байкап калдым. Мына президент Аксы районуна барып, Иринжит каналынын ачылышын кылып келди. Мына сиздерге мен айтып кетейин, Аскар Акаев маалында Кадамжай районунда каналдын ачылышын кылып, ал жакта жогору жактан 5-6 водовоздорду төгүп сууну. Андан кийин мына бүгүнкү күндө канал иштебей келатат. Ошон үчүн мен суранат элем. Көзөмөлгө алып, ошол тиги каналды текшерип чыгыш керек кайра. Бул иштеп атабы, иштебей атабы канал. Анткени мына элдер дагы айтат ушу боюнча. Рахмат.